Бүгүнкү күнгө карата Республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 19 учур катталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде айтылды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 8, Жөө облусунда 4, Ош шаарында 4, Ош облусунда 3. Республика боюнча коронавирус диагнозу менен катталгандардын жалпы саны муну менен 631 түздү. Анын ичинен стационарда 321 киши жатса, алардын 5-өсү реанимацияда. Бир сутка ичинде коронавирус илдетинен 48 бейтап оорукандан айыгып чыкты. Алар Бишкек шаарында 14, Нарын облусунда 2, Ош облусунда 7, Ош шаарында 25 жаран. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 302 бейтап айыгып оорукандан чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бүгүнкү күнгө карата 45 медицина кызматкери коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылганы айтылды. Айыккандардын 16сы дарыгерлер, 18и орто медперсонал болсо, 8и кенже медперсонал жана 3 башка адис. Ошол эле учурда өткөн суткада дагы 3 медицина кызматкери коронавирусту жуктура алды. Илдетти жуктурган дарыгерлердин саны муну менен 162ге жетти. Бул өлкөдөгү бардык бейтаптардын 4/1 бөлүгүн түзөт. 22 апрель күнү Новосибирск Бишкек каттамы менен учуп келген кыргызстандык жарандар Бишкектеги ак кеме мейманканасына обсервацияга жайгаштырылган. Алардын баары медициналык кароодон өткөрүлдү. Учурда лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жакын деле Түркиядан учуп келгендердин арасында бир адамдын коронавирус жуктуруп алганы аныкталганын, ал учурда ооруканада дарыланып жатканын да айтты. Анын айтуусунда буга байланыштуу аны менен чогуу учуп келгендер изоляторго алынган, кайра текшерүүдөн кийин айрымдары үй карантинине жиберилди. Алар 28 күнгө чейин медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болушат. Өлкө аймагында 8-9 апрель күндөрү аба ырайы кескин салкындап үшүп жүргөн. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин эсептөөсүндө дыйкандар 301 миллион 433 миң сом зыян тарткан. Кечээ күнү министр Эркинбек Чодуев брифинг учурунда дыйкандарга жардам берүү үчүн өкмөткө сунуш киргизип жатканын маалымдады. Анын айтымында үшүктүн кесепетинен зыян тарткандарды салыктан, насыядан, өкмөттөн алган өрөндү кайтарууда жардам берилери каралып жатат. Министр үшүктөн дан эгиндери зыян тартпаганын кошумчалады. Кыргызстанда 8-9 апрелде күн салкындап, айрым жерлерде кар түшкөн. Бир топ дыйкандар түшүмдөн кур жалак калганын айтып чыгышкан. Кытайдан келген адистер кыргызстандык дарыгерлер үчүн онлайн окутуу жүргүзүшөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык вебинарга өлкө дарыгерлеринин бардыгы кошула берсе болот. Эске салсак, Кытайдан мед кызматкерлердин тобу Бишкекке 20 апрелде жергиликтүү дарыгерлерди коронавирус менен күрөшүүгө үйрөтүү үчүн келген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун линиясы менен ошондой эле өлкөгө Польшадан адистер да келген. Алар Бишкек, Ош жана Жалпы ооруканаларына жөнөтүлдү. Кыргызстанда оорозо ушул жылдын 24 апрелинде башталат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбасын пайдалануу менен жана коңшу Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүнүн дин башкармалыктары менен кеңешкен.